Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу жаштар, бүгүнкү темабыз кыз жигит деген эмне. Экинчи бөлүгүн баштайбыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Агай, анда сөз сизде. Мен мынау азыр айтпайсыңар, силер ата эне көргөзүп койсо анан кийин кантип жашайт деп. Бирок ошондойлор азыр көбөйүп баратат. Азыр деле бар, ата энеси эмет коет, сүйлөшөт, анан кийин үйлөнтөт, анан кийин жакшынакай эле жашап атат. Ошон үчүн силер ойлогула, такыр эле мүмкүн эмес деп. Азыр бизди айтып атат да, мына батыш цивилизацияга жетти деп. Мына батышта үй бүлө жок. Батышта үй бүлө жок. Почти эч кимиз биринчи үйлөнгөн менен жашабайт. Эч кимиз биринчи сүйгөн менен жашабайт. Аларда сүйүшүп көрөбүз деп, бир нече жыл жашап, анан кийин мисалы силер интернеттерден көрүп атсыңар, звездалар үйлөнүп турду, анан карасаң 2 жылдан кийин звездалар ажырашып кеткен, башка болгон. Азыр мына канча көрүп атсыңар, $50,000, $70,000 кетирип, свадьба, той берип, эртесинде ажырашып кеткендер бар. Ал эмес, той болгондо эле ажырашып кеткендер бар. Мына ошо сүйүшүп, күйүшүп жүрүп, анан үйлөнгөндөр. Бул деген үй бүлө куруу деген бул оңой нерсе эмес. Анын үстүнө мына мен айтам да, кыздар, многу жигиттер, многу силер менен теңдер. Эч качан силерге үйлөнбөйт. Кээде эле 1000дин бирөө болбосо, булардын эч кимиз үйлөнбөйт. Булар окуу жайда окуйм дейт, анан кийин аспирантура окуйм дейт, анан кийин бизнес кылам дейт, анан 30тан үйлөнөм дейт. Ага чейин силер картайып кетесиңер 30га чейин. Эч кимиз үйлөнбөйт. Жакшы, анда жаштарды угалы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз эми жыйынтыктап берсек, бүгүнкү тема кыз жигит деген эмне. Урматтуу жаштар, ушул кыз жигит болсо кантип жүрүш керек? Ушул 14 февраль Ден Валентин күнү деп, мынакей жаштардын арасында ушундай бир адат болуп калган нерсе бар. Ким майрамдайт, ким майрамдабайт? Майрамдаса эмнеге майрамдайт? Ушунун тегерегинде бир жыйынтыктап берсеңер, оюңарды айтып, жыйынтыктап, балким сунуштар барбы, эмне дейсиңер? Келгиле жигиттер. 14-ні ким майрамдайт же майрамдабайт? Майрамдаса эмнеге? Мен мисалы майрамдайт деле болчумун. Майрамдабайм деле да мен. Бирок майрамдабайм деле, бул акчаны мисалы кызга кетире турчу акчаны бул үйгө нампан алып келсең деле өзүңө мындай жакшы да. Данияр, сен жакшы билесиң, жантан бери активный катышып атасың. Айтчы, ошо жантан бери эч бир сырдуу эле болуп отурасыңар. Негизи эле бул майрамды майрамдагандар барбы? Буга чейин майрамдап келдиңер беле? Мына конкреттүү түрдө кыска жооп берсеңер жакшы болот эле. Мисалы чын эле айтканда азыркы убакта майрамдайт да. Азыр отургандар майрамдайт, а? Азыркы отургандар билбейм, мен майрамдаш мүмкүн да, ичинде. Кандай таризде майрамдайт? Кандай мисалы бири-бирин чакырып, же болбосо тияка панорамага чыгып келели. Жүрөкчө берип. Мисалы мурда 2 жыл мурун бизде 2 жыл мен 6-7 класс болчумун, мондай мектептин 2-чи этажына мондай коробка илип койчу да, ошол жака сүйгөнүңдүн кыздын атын жазып тияка салып коюш керексиң. Барбы жокпу? Азыр жок андай. Аны 99-чу. Данияр, айтсаң, Данияр, отуруш уюштурасыңарбы вечер? Вечер жок, андай отуруш уюштурбайбыз. Классын эч ким уюштурбайбы? Эч ким уюштурбайт андай. Демек жоюлуп баратат. Аны кантип анан өткөрүшөт? Панорамага эле барып коебу? Жок, панорамага да барбайт. Мындай отуруш деген мындай выпускной деле болбосо, мындай кафелердечи, мугалимдер менен. Так мындай 14 февралда болгон эмес да. Анан панорамага баргандар булар. Панорамага эле эмес, көп жака баргандар бар. Кыз жигит болобуш, а? Кандай таризде бири-бирден экиден жетелешиппи? Эми жетелешип алып баргандар да бар. Машинасы менен баргандар да бар. Ошол туурабы? Кандай деп ойлойсуң ошону? Ошо туура эмес го дейм. Ал убакытты. Ошону туура дегендер бар бараңарда? Ошентип жетелешип майрамдап коюунун эч зыяны жок дегендер бар бараңарда? Силердин карындашыңарды бирөө жетелеп, же машинага салып кетсе, ыраазысыңарбы? Ал деле эми силерге айтат да. Эми өзүң деле бара атасың го. Мен деле Ден Валентинада жөн эле лимонад иче эле келем да, десе, ыраазысыңарбы? Неге лимонад эле ичесиңер да, колун деле кармабайт. Эмне кой бербейсиңер карындашыңар? Кой берип койсуң, мына силер билесиңер, эч ким эч нерсе кылбайт. Колун эле кармалайт, эң көбү болсо. Ал эми негизи бүт нерсе ар ким тартиптен болот да, байке. Мен де тартип кандай болсо, ата-энем мени кандай тартипке салса, мен ошондой ала болом да. Ал менин сестренкам болсо, мен аны кой бербейм, үйдөн чыгарбайм да, негичи. Өзүң да барбайсың? Өзүм деле барганга аракет кылыш керек да. Өзүң анча-мынча барып коесуң да.
башка кыз менен өзүм анчам бияк негизи туура эле айтып атат, ар кимдин өзүнүн эчекеси болот, башында өзүнүн эмеси болот, карындашы болот. Аны деле негизи ойлош керек. А мындай бирок барып келгенге жарашат, мындай жакшы, анда жаман ой жок менен барыш керек да мындай барып. жок, сен деле билбейсиң ал жигиттин оюн. Ал жигит келип жакшынакай машинеси менен карындашын салып кетет. Анан сен оюң кандай болот? Ал жөн эле мынтип лимонад ичелек кетип ойлойсуң, ушунда? Ал баланы мен сестренкам кетирбейсем, ал балам эмне? Ал балам мен кетирбейм го мен андай эле. Эмне кетирбейсиң? Сендей эле жакшы жигиттер может, колун эле кармап коюп отура берди. Лимонад ичип коюп. Анан кохор. Эме мисалы жаңандай сестренкаң болсо деле, карындашың болсо деле, мисалы стерва карындаштар болот го. Байка Турчинары дегенчи. Андайларга деле мындай эметпесе, байка аны мен тааныйм да, анан тинде мындай да деп көп шарт эткендер бар да. Ошого мындай катуу кармаш керек да. Мисалы байке эми сиз мындай эме алдагандар бар да. Байке эми сиз тааныйсыз го бул эме жигитимди же сүйгөнүмдү дейт. Жакшы эле жигит. Жакшы эле жигит, эми көптөн бери мисалы классташың менен эле карындашың жүрүп кетсе болот. Эми классташыңыз го деген алдагандар бар да. Мындай шайтан азгырып атат деген сыяктуу мындай эметем мен. Андайларга барбаш керек вообще. Жибербейт болушуң, туурабы? Эми кийин чоңойгондо окуу жайда окуп план коюшса уже мисалы барса болот да. Эми уже буларга ишенесиң да. Эми алат тиет, үй бүлө курат. Ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин убактыбыз барган сайын азайып баратат. Эжени угалчы, эже. Мынакей, азыр кыздарды, балдарды угуп атасыз да. Ошол сиздин деги эле ушул майрамга көз карашыңыз кандай, насаатыңыз? Мен ушул майрамды деги эле майрам катары эсептебейм да. Бул баягы биздин мусулман жаштарды, кыздарды жолдон чыгарып, ошого арналган бир атайын батыштан чыккан бир эме болуш керек да, программа же проект. Анан деги эле кыргыздарда андай майрам болгон эмес да. Деги эле биздин ата энелерибиздин айтымында эч качан кыз жалгыз баскан эмес. Алар эмне болгон, кийинчерээк чоңойгондо эне атасы тандап туруп анан кийин алып берген. Акыры ушуга барабыз го деген эле менде чоң үмүт бар. Анан кийин могу День Валентина деп коюп, ар кандай ушул майрам чыкканы көп кырсыктар, көп жаман нерселер чыгып атат балдар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул майрамды деги эле көңүлдөн чыгарып, деги эле өзгөчө кыз балдар, сиздер мына татынакай кыздарсыңар, мен баарыңарды эле билем, жакшы кыздарсыңар. Өзүңөргө өзүңөр бекем болуп, өз намысыңарды өзүңөр бекем кармап, балдарга шылдың болбогонго, жигиттерге шылдың болбогонго аракет кылышыңар керек. Анан жигиттер, сиздердин мойнуңуздарда чоң эме бар да, парыз бар. Мисалы, Алла Таала баарын көрүп билип турчу зат. Бирөөнү, бир кыздын убалына калып, бир кыздын көз жашына калчу болсоңор, баары бирде болбосо бирде кийин силер чоңойгондо сиздердин кыздарыңыздар да ошол тагдырга тушуп калышы ыктымал да. Ошон үчүн баягы ар нерсе баягы айтып койот эмеспи, бумерангом вернется депчи. Ар бирөөгө жамандык кылсаңар, ал сөзсүз өзүңөргө кайра кайтып келет. Ошон үчүн бирөөнүн убалына калып, кыздардын көз жашын төкпөй, кыздардын убалына калбай, жакшынакай кыргыздын баягы эркөкүрөөк ушу кыздардын намызына тийбегенде жакшы жигиттерден болду. Мен силерден ушуну күтөм да, анан бул майрамды деги эле эсиңерден чыгарып койсоңор болот. Эже жакшы нерсени айтып өттү. Азыр ошол эч бир кызды алдабаган, эч бир кызды ыйлатпаган жигит барбы? Же болбосо эч бир жигитти мындай алдабаган кыздар барбы? Мен таң калатам да, биз өткөндө 2-3 жыл мурда Баткенге бардык да, Баткен билесиңер да, жердин түбү тура. Ошол жерге барсак, 8-класстын кыздары өтөт да. Мына жердегилердин бирөөнүндө кызы жок, бир да жигит жок. Мына жерде бир да жигит жок, кыз жок. 5-тен 6-тан жигиттер бар дейт да. Анда тигилер цивилизация жетип калыптыр да. Силер калып калсыңар. Кандай, ушу силерде мындай азыр салыштырып айтып атат да, ушундайбы? Ошо 5-тен 6-тан жигиттер бар дейт кыздардын. Мына ишенбесеңер де соткаларын ачсаң дейт, бүт 5-тен 6-тан жигит бар дейт. А силер анда калып калдыңар, цивилизация. Урматтуу туугандар, мен мында да цивилизация деп бул батыштын артынан ээрчөш керек бул жагынан. Жылаңачтануу, жыртык шим кийүү, жанагындай коростой бул чач куруу, такыр баш болуу, дагы бир нерсе дегендерине ээрчөш керек. Сөйдө буларда үй бүлө деген жок. Унуткан булар үй бүлө дегенди. Жок программасында. Чоңойду, бүттү. Ата эне деген жок. Ата эненин карамай жок буларда. Ата энеден уялуу, бир туугандан уялуу, келечекти ойлоо, балалуу болгон деген жок. Бүт роддом, бүт бар бош.
роддомдордо только мусулмандар тууп атат азыр, төрүп атат. Буларда жок программа. Ошон үчүн ээрчиш керек аларды. Биз техника, технология жагынан алардан алзак болот. Техника, технология. А бирок үй бүлө жагы, адамгерчилик жагы, ата энени сыйлоо, ата энеден уялуу. Мисалы силердин ата энелериңер да ойлойт. Кечке чейин ойлойт, өзгөчө кыз жөнүндө ойлойт. Ушу кызым жакшынакай болуп бир жерге барып үй бүлө болсо экен. Ушу кызым бузулуп кетпесе экен. Жакшынакай үй бүлө куруп алса экен деп кечке чейин ойлойт. Ата эне өзгөчө кыз жөнүндө. Ал эми тилекке каршы азыр бала жөнүндө да ошондой болуп калды. Сөйдөнде азыр кидайт эткен кыздар толтура. Кыздар ушундайсыңарбы? Кидайт этесиңерби жигиттерди? Иә. Барбы кидайт эткендер? Ай жана токтоп кетейин. Агай сиз жана Баткендин окуясы жөнүндө айттыңыз го, ошо 8 класстар депчи. Ал биз мисалы ар бир райондун өзүнчө немеси болушу мүмкүн, бирок биздин мектепте андай эмес. Ошо цивилизацияны кубалап, ошо бирөөнө атаандашып дегендей жок. Атаандашкан деген ошо ар бир адамдын өзүнөн болушу мүмкүн. Ошол мисалы бир эле жигиттин 5тен 6дан кызы бар, же бир эле кыздын 5тен 6дан жигити бар депчи. Бирок ал ошол кыздын же баланын өзүнөн болот да. Ошол Өзүнөн болгондо кандай болот ал? өзүнөн болгондо мисалы жеңил ойлуулук деп коебуз азырчы. Ошо жеңил ойлуулукка алдырып, ошо көптөгөн балдар менен сүйлөшүп же кыздар менен сүйлөшүп кетиши мүмкүн да. Бизде азыр жеңил ойлуу кыздар балдар көппү, же болбосо мындай келечекти түшүнгөн кыздар балдар көппү? Азыр жеңил ойлуу балдар кыздар көп, жаштар көбөйүп кетти деп айтсак болот. Анткени ошо келечекти турмушту ойлогондор мындай ошо ата энесинин тарбиясын аябай жакшы алган балдар кыздар аз деп айтабыз да. Анткени неге деген себеби ошо ата энесинин тарбиясын аябай мындай бекем туткан балдар аз да. Ошолорду мисалы ата энелер жакшы тарбияга, жакшы жолго, ошо өзүнүн мисалы тең мындай өзүнүн кругу деп коебуз орусча айтканда, ошо кругундагы жүргөн адамдар кандай болсо, ошо бала дагы ошолорду көрүп, ошондой болуп кетет да. Чөйрө таасир этет да көбүнчө нерсегечи. Ошо чөйрө анан ошо ата эне туура балдарга, кыздарга туура багыт берсе, ошо келечекте турмушту жана келечекти ойлогон жаштар көбөйөт деп ишенем да. Жакшы. Эми агай сиздин айтканыңызга вообще 100% кошулуш керек болуп атат да. Кошулам мен. Чынында эме Кошулдуңбу? Кошулдум да. Эмнеге кошулдуң? 100% кошулдум. Бирок кандай ою бар, по-любому мен кошулам да ошо агайга. Эмнеге? Анткени бул агай точно эле мындай так айтып атат да, эмне болуп атканынчы мындай каякта бир ойду алып айткан жок да. Мына мисалы батыш жакта деп атат. Азыркы убакта кыздар могу кореецтерди көп сүйөт да. Мисалы анткени алар боёнушат, чачтарын мындай бурушат, мындай жыртык кийимдерди кийишет. Мисалы кыргыздар деле бар го. Кыргыздар деле сүйсө болот да. Кыргыздар деле мындай кореец болду десең, кореец деле болуп бересиз. Анан баягы каякта чет өлкөдөгү кыздар, кээ бирки кыздар бар ушакка барып телефон менен сүйлөшүп үйлөнүп кеткендер. Сени сүйгөн кыздар көп болсо керек. Жок. Кудай сактасын деп койсун. Кийин мындай убакыт болсо эми сүйлөшсө болот да эми. Кыздар демекчи, кыздар бул жерде көбүнчө сөз сүйлөп айтат. Балким Даниярдын айтканы чындыкта болуп калышы мүмкүн. Кореецтерди сүйүп, жыртык шым кийгендерди, кооз сүйлөгөн адамды байкабай сүйүп алышыңар мүмкүн. Кыздар эсиңерде болсун. Эртең эне болосуңар. Бул жерде отуруп эч кимге унчукпай атасыңар. Биз эми канчалык деңгээлде силердин абалыңарды билбейбиз. Эгерде тиги бала айткандай эле бул мектеп ыйман жагынан, адеп жагынан алдыда болсо кечирим сурайбыз. Бирок статистика көргөзүп жатпайбы? Жылына канчалаган жаштар аборт кылдырып атат. Ошолор каяктан чыгып атат? Кыргызстандан чыгып атат. Кореецтерди сүйүп, Кореяга эне атанын күйөөсүнүн уруксаты жок кетип калып атышат. Ал жакта биз семчка терип жүрөбү? Сөзсүз түрдө бузулат да. Эн талаада эч кандай көрбөгөн, өмүрү ата бабаң көрбөгөн жерде жүрөсүң. Ал жерде сени эч ким көзөмөлгө албагандыктан каалаган нерсеге барышың мүмкүн. Ошон үчүн кыргыздын кыздары башкалардан айырмаланып, биздин кыздардын баркы түшүп бара жатат. Мына кыргыз элибизде жакшы сөз бар. Кыз абийири кымбат дегендей. Абийирибизди жоготтук, биздин баабыз да төмөндөп кетип атат. Азыр мына үйлөнүш үчүн жаштардын бардыгы билет, болбогон акчага эле үйлөнүп алса болот. Же болбосо
кыздар дагы турмушка чыга албай канчалык кыйналып атышат. Мына жакында эле Турцияда, Стамбулда болуп келдим. Ал жакта үйлөнүш ушунчалык кыйын экен. Кымбат. Мына биз ушундай чайханада отуруп, кафеде тамак ичип отурсак, 40-45 жаштагы киши келип бизди официант болуп обслуживание кылып атат, бизди көзөмөлдөп, тейлеп атат. Анан таң калып тааныган досуман сурадым, буларда ушундай абалбы десек, ооба бул дагы байкуш үйлөнөргө акча таппай жүрөт, өзү бойдок экен дейт. 40-45 жаштагы адам бойдок. Ал өзүнүн каалабагандыгынан эмес, мүмкүнчүлүк түзө албагандыгынан үйлөнө албай атат. Себеби дегенде кызды бериш үчүн ата-энеси талап коет, сөзсүз түрдө бир үйдү сатып алып же болбосо ижарага алып, анын ичин атайын кухнясын жок дегенде, ашканасын бүт камсыз кылып, эмеректерге кир жууч машинасын, муздаткычын бардыгын коюп, мынакей ата-энесине көргөзүп, мына мен үйлөнүүгө даярмын, бардыгын камсыз кылып койдум десе, келип комиссия сыяктуу кылып ата-энеси тарабынан келип көрүшүп, бул бала аракет кылып атыптыр, айлыгы дагы дурус экен, менин кызымды багалат, эртеңки күнү коргулбайт деп, анан ошо ата-энелер тарабынан чечимге чыгарып, балким ыңгайлуу болсо беришет экен. Ошончолук кыздардын кадыр баркы өйдө көтөрүлгөн экен. Балким мен жыйынтык чыгарып койдум, ал жакта жол салынгандар дагы 50-60% экен көчөдө. Мындай бизге окшоп да кучакташып ар кандай адепсиз нерселерди да көрө албадым. Андыктан ошо абийирин сактап отуруп баасын көтөргөнбү деп жыйынтык чыгарып койдум да. Келе жаштарды угаланда. Кел. Жыйынтыкта. Алдыга умтулуш керек. Ар кандай жаман иштерге барбаш керек. Анан кийин деле окуш керек башында. Окуп өзүңө мындай жумуш издеп, мындай акча уруп дегенде. Кыздар менен жүрүш керекпи, жүрбөш керек? Жүрүш керекпи, жүрбөш керек? Кыз жигит болуп жүрүш керек. Үйлөнөргө 1 жыл калганда жүрсөң болот атай. Мерде мындай деп да, мына 1 жыл жүрүш керек деп да, мисалы кээ бирлери 6 жыл жүргөндөр бар экен да. Анан надоел болуп кетиши мүмкүн да 6 жылда. Же бир косяга чыгып калышы мүмкүн да кыздын. Анан айнып кетиши мүмкүн. А кыз болсо алданып жүрөт, мына алат мени, мына алат деп. Анан ошо менен албай Бар коет. ошондой, мисалы бар да, туурабы? Канча жүрүп, аны менен жатып, аны менен уже эрди катында жашап жүрүп анан кийин таштап кетип калат да башка бирөө үйлөнөт. Ассаламу алейкум. Сизге ыраазычылык ушу айтып эме кылып атканыңызга. Мен кошулам. Мен 14 февралды майрамдабайм. Дагы бул жерде балдарга дагы, кыздарга дагы айтмакмын. Майрамдабай эле коелу депчи. Бул бизде мисалы азыр кансыз согуш да, мурун согуш болуп курал жарак менен болгон. Азыр кансыз согуш. Бир атайын ушул кылышы мүмкүн, атайын ойлоп табып, уруш кылыш үчүн, эме кылыш үчүн атайын ойлоп табылган нерсе деп ойлойм да бунучу. Биздин эмеге туура келбейт да, менталитет деп коебу, биздин маданиятка туура келбейт. Мисалы кыз, мисалы ар бирибиздин карындашыбыз бар, апабыз бар. Жок дегенде карындашым жок дегенде апасы бар. Ошо күнү апаңарды калай элеңер дейм да, бир башка эле атаңар башка жакта иштеп жүрсө, командировкага кетсе, Ден Валентинге барышты. Же 14-үндө бир жерге бар, кафеге башка эле жигит менен барып отурушту. Бул карыз сыяктуу да, мисалы бир кызды алдап кетсең, эме кылсаң, бул карыз сыяктуу. Төлөйсүң да бир күнү, по-любому төлөйсүң. Апаңы же эмеңи төлөйт да, төлөйсүң, бул карыз сыяктуу. Ошон үчүн эгер эч карындашым жок, мага боло берет, мага бүт баары боло берет деген болбойт да негизичи. Карыз болбош керек, кызга жүрүш керек. Карыз сыяктуу да бул. Карыз. Эгер сен бир кызды алдап кетсең, бир кызды боюнда кылып койсоң, эме кылсаң, төлөйсүң, по-любому төлөйсүң да анычы. Кайра келип калышы мүмкүн, болуп Эртең калышы. өз башыңа келет. Мисалы, өзүң кыргыздарда жакшы сөз бар, өзүң кандай болсоң, ошондой жар туш келет сага дегенчи. Мисалы, өзүң кандай болсоң, ушундай да, Алла Таала өзү ошондой эме жарды туш келтирет да. Сен бир кызды алдап жүрсөң, эме кылып жүрсөң, сен аялыңдагы, келечектеги аялыңдагы ошо бирөө менен жатып жүргөн, бирөө менен эме кылып жүргөн аялга туш келесиң да. Анан эң аягында айтмакчымын, ошол бул туура эмес нерсе. Азыр бизди алдап атат, эме кылып атат. Анан кийин кыздарды өзү негизи кызды 40 үйдөн тыюу деген нерсе болгондон мурунчу эмелердечи, кыргызда мурун деген келе айткан салт да. Ошон үчүн кыздарыбыз мындай кичине ыймандуураак болсо, эме болсо, ал дагы жакшы болот эле да. Эми кыздар мындай кыска кийинип, эме кылып жүрсө, мындай васпаса кылат да шайтанчы, эме кылышы мүмкүн, мындай балдардын ушундай, балдар ушундай да, мисалы көз ойноп кетет, эме кылып кетет ушундай да.
ушундай кылып жаралып калган экенбиз да, эркек эмелерчи мындай кичине кыска кийинсе эме кылса алданып кете берет экенбиз. Ошол сыяктуу кыздарыбыз дагы ыймандуу болсо, анан балдарыбыз дагы ыймандуу болот экен да. Азамат, жакшы. Азамат, ушундай жаштарыбыз көп болсо, урматтуу телегөрчүлөр, биз сөзсүз Кыргыздын келечеги кенен болот. Силер бүт баарын эле жаштарды күнөө ойлоп атасыңар да. Мисалы 14 февралдан да мурун эле алып салбайт белеңер да, мындай. Эгер туура эмес жолду басып атсак, же мындай туура эмес кылып атсакчы, мурун эле ал майрамдабаш керек деп эле алып салыш керек болчу да эндечи. Азыр эле жаштардын баардык күнөөнүн баарын жаштарга өбөп атасызар да, мындай мисалы айткандачы. Мисалы ата-энеси деле сүйлөшүп, мисалы Курманжан тарыхка келсекчи, Курманжан даткан деле ата-энеси сүйлөшүп туруп берген да туурабы? Анан атасынын макулдугу мененчи, анан ал ошондо биринчи күйөөсү менен жашаган жок да алчы. Экинчи даткага тиди да кайрачы, Алымбек даткага. Да ойлонуп көрсөк, сүйүү жок дейсиң, анан ошо 14 февралда алып салыш керек болчу да, азыр жаштарды күнөө ойлобойчу, мындай айткандачы. Жакшы. Келгиле. Саламатсызбы? Жана Ден Валентин деп атасыз. Мен анын негизи тарыхын окуп көрсөм, баягы окугам. Ал негизи согуш учурунда болуптур да, согуш учурунда чыгып, ал кандайча айтсам мындай эркекти эркек сүйүү же кызды сүйүү деген уктум да. Анын аз таң калам, элер ошону билип туруп, ошол майрамды очат да. Бул ошо кандайча болсун өзү билип туруп, анан ушинтип майрамды очат да. Анан айта кетчү нерсе ошо майрамда байлоо койгула, такыр эле кереги жок. Бардыгы жакшы болот. Бардыгы эле жакшы болот. Баарыбыз өзүбүздөн Алла Таалам жазгандай болот. Ал майрамдан эч нерсе. Кыз жигит болуп жүрсөчү, майрам жок, кыз жигит болуп жүрсө болобу? Кандай айтсам, ар бир кишинин өзүнүн ою дейм. Сен мисалы сенин карындашың болсо да, жигит менен жүрсө болобу? Мен көз карашымча мындай болбойт. Өзүнө деле жаман. Жигит апасын туурабы? Эми жыйынтыктоо. Кыскараак азыркы суроого дагы анан жыйынтыктап берсеңиздер. Мен тиги кыз келбедиби? Суроо берди, Курманжан даткадан мисал берди, ошого жооп берип кетсем жакшы болот эле. Себебиден да жантан бери ажекебиз да айтып кетти. Айтылган сөздөрдүн баардыгы тең эле сөз түрдө жалпы баарыңарга тие бербейт. Айрым өзгөчөлөнгөн адамдар болот. Мисалы үчүн Курманжан даткадан мисал берип атат, ал өз тандоосу менен, өз чечкендүүлүгү менен турмушка чыгып атпайбы? Бирок баардыгыңар эле, баарыбыз эле Курманжан датка боло албайбыз да. Ошол сыяктуу эле силердин араңардан да жанагы сөз түрдө ата-энеңер кеңеши менен, ата-энеңер аркылуу турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп атпайбы ажекебиз? Бул жагы туура, бирок араңардан болушу мүмкүн мыкты инсандар, өз тандоосу менен, көрөгөчтүгү менен, аларга эч кандай каршылык жок. Өзүңөр тандап, өзүңөр туура чечкиндүү жакшы бир кыз тандап, анан ата-энеңерге бир сыйра кеңешип коюп, бирок өз чечкиндүүңөр менен үйлөнсөңөр албетте абдан сонун болот. Бирок эч качан эсиңерден чыгарбагыла, бир айтылган сөз баарыңарга эле келип тие бербейт. Араларда мыктыларына уруксат берилет сөз түрдө. Анан балким кээ бир жаштардын ата-энелеринен да кемчилик кетип калышы мүмкүн. Азыр биз Советтер Союзунун учурунда 70 жыл калгандыктан айрым ата-энелерибиз жаштарга туура кеңеш бере албай, арактан кол бошобой калган ата-энелер да болушу мүмкүн. Ошону эске алалы, балдары мыкты чыгып, балдары туура тандоо берип, туура жашоону тандап кетип калышы мүмкүн. Ушуга маани бергиле. Ошо дагы айта болсо, эч кандай сүйүү болбош керек. Сүйүү үйлөнгөндөн кийин сүйүш үчүн жашаш эмес, жашоо үчүн сүйүш керек. Жашоо үчүн. Мен ушу жакшы жашайын, ушу менен өмүр бою жашайын, балдарым жакшы тарбиялансын, жакшы чоңойсун деп үйлөнүш керек. Сүйүү үчүн эмес. Ошо бизге жана вирус кирген, сүйүү деп. Болду, артында эч нерсе жок да, сүйүү деген чоң бир эме келди, вирус. Мисалы жана айтып атпайбы, Даниярды сүйүп кал деп. Артында жок, Жамиле канча балалуу болгону. Канча жашады Данияр менен. Может, кийин Данияр да кирет этип кетти. Данияр ооруп калса кетип калат ал. Ошон үчүн биз мына биздин ата бабалардын жолу бар, урматтуу туугандар. Ошо жолду жок кылган 70 жыл бурмалаган, анан кийин вирустар менен киргизип атат, биз адаштырып атат. Ошо жана Валентин деп аз жаңы эле бир жигит айтты. Бул эки эркек менен эркектин ортосундагы бир сүйүүдү таңазалап деп. Чынында Америкада 25% үй бүлөлөр эркек менен эркек, аял менен аял экен. 25%, урматтуу туугандар.
Эң цивилизация бул айбанда да жок мындай нерсе. Ошон үчүн ээрчи бербеш керек. Мисалы мына силер эгерде татыктуу жакшынакай үй бүлө курайын, жакшынакай балдарды чоңойтойын, менин балдарым да жакшынакай болсун, тартиптүү болсун, имандуу болсун, кыздарым да тартиптүү болсун, имандуу болсун десек, биз баарыбыз таптаза болуш керек. Ошо жанагындай бөтөн кызга, бөтөн балага жолобош керек. Эгерде үйлөнөм деп келсе, үйлөнөм деп. Анда карап көрүп, анда үйлөнүш керек. Эгерде кыз жакса, бизде шариатта да мажбурлабайт. Мажбурлабайт, муну ал деп сөз түрдө. Жөн эле биздин кээ бир ата-энелерибиз чегинен чыгып кетиши мүмкүн. Мажбурлап үйлөп коюшу мүмкүн. Бирок шариатта мажбурлабайт, көргөзөт, муну жагабыз сага деп. Анан карап көрсөң, кадимки эле Кочкорбай, жакшынакай, колу буту соо, 6 саны аман. Бул чыгыш керек. Обязательно Шварценеггердин кереги жок, урматтуугундар. Шварценеггер да голубой экен. Азыр мына жерде көп жанагы красавчик артисттердин 90% голубой, урматтуугундар. Ошон үчүн кереги жок андайдын. Жөнөкөй эле мына биздин жигиттерге чыккыла, анан кийин жашагыла, ошо иманы болсун, адеп аклагы болсун, болду. Чоң рахмат. Балдар ушу атайын убактыларын бөлүп келген ушу ажекелерге чоң рахмат. Алла разы болсун сиздерден. Анан кийин бул сөздүн баары бекер жеринен чыккан жок. Көрүп атасыздар, кандай деградация болуп кетип атат азыр кыргыз элиндечи. Кыздарыбыз Кытайга чыгып атат, кыздарыбыз жана балдар айткандай күн жумполорго кетип атат. Эми багы кыз бул үйдүн куту. Кыздар айланып кетейиндер. Баарыңар жакшы кыздарсыңар. Мен силердин эч кимдерге мындай тегиндей деп кине кое албайм. Силер дагы балдар жанагындай эле сөз кайрылып келет деп ким айтты го, абдан жакшы айтып койду. Баары бир кимдин убалына калсаңар, ал сөз өзүңөргө кайрылып келет. Ошон үчүн эгерде баары жакшы болсун десеңер, өзүңөрдүн кыздарыңар жакшынакай коргогула, кыздардын намысын коргоп, жакшынакай жигиттерден болгула. Анан кийин батыш цивилизация дейбиз. Биз батыштын цивилизациясы эмес, канализациясына кирдик деп айтып атышат азыр. Бул ак сөз, балдар. Баарыңарга тең жакшылыктар болсун. Анан момундай кереги жок майрамдардын баарын тең бизге кереги жок. Уктуңарбы? Мына жакындап келатат 14-тү. Мен көрбөйүн. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Биздин жаштарыбыз айтты. Демек, бул жаштар бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Андыктан бул жаштарыбыздын оюнан биз 14 февралды майрамдабайбыз. Биздин өзүбүздүн наркыбыз, биздин салтыбыз жана ата-бабабыз калтырып кеткен жолубуз бар деген чечимге келдик. Андыктан урматтуу улуумун, жаштардан дагы үлгү алып койсок.